Лейлик районунан ушул Армения, Абхазия өлкөлөрүнө таандык номурлуу автоунаалардын ушул ээлеринен келгенде 20-га жакын ушу бүгүнкү күндө ушул автотранспорттор муниципалдык мекемелердин короосуна киргизилип турат да бүгүнкү күндөчү. Эми ал жерде айтайын дегеним, ошол билесиздер, Лейлик районунда ошол машиналар менен эл тирилик кылат да, ачыгычы. Ана муну киргизип камап, ошол жерге короого киргизип койду. Бүгүнкү күндө ошол машинанын ээлери кайрылып атышат. Эми ушул легалдаштыруу боюнча 2-3 ай жок дегенде мындай мөөнөт берип, ошол машинаны чыгарып эле ошол аралыкта ушул легалдаштырууга убакыт берсеңиздер да. Анткени жөндөн жөн турганда бул кыйналган элге анчалык дагы үстүнө түйшүк болот экен. Ошондуктан мына менин колумда 20-га жакын ошол машинанын ээлеринен кайрылуу келгенде сиздерге дагы сунуштап коеюн, ушул жагын карап көрсөңүздөр. Бүгүнкү күндө Лейлик районунан башталган эмеспи, ошол турушат да машиналар. Сиздерге атайын ошол сунуш элден кайрылуу. Рахмат.